Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге үйүңүздөргө шашылыш коноктор келе жатса, дал ушул салатты жасай коюңуз деп сунуштамакмын. Аябандай таамдуу, ошону менен бирге эле дасторкондун көркүн ачкан бат жасалуучу салаттардын түрүнө кирет. Эң биринчи бизге ышталган тооктун эти керек болот. Озго баткыдай кылып эле туурап алабыз. Мынакей. Туурап алдык. Андан кийин бизге бадыраң керек болот. Бадыраңды тең экиге ортосунан бөлүп, ушундай кылып эле туурап аласыздар. Мынакей. Андан кийин бизге консервадагы кукуруза керек болот. Аны да салып алабыз. Андан кийин сырдын катуу түрү ар кандай болсо боло берет. Катуу түрүн алып, ушундай кылып туурап аласыздар. Андан кийин бизге корнишон бадыраңдары керек болот. Эгерде өтө чоң болсо, ушундай кылып ортосунан бөлүп туурап алсаңыздар болот. Ал эми кичинекей болсо, бүтүн койсоңуздар эле боло берет. Эми бизге картошка пай керек болот. Ал үчүн картошкаларыбызды таза жууп, теркадан өткөрүп, муздак сууга картошканын крахмалы чыккычакты жууп алабыз дагы. Майга ушундай кылып куруп алабыз, кызаргычакты куруп алабыз. Биздин салатыбызга аябагандай сонун даам берип турат. Мынакей ушундай кылып майыбызды тактап куруп алабыз. Мынакей картошканын жарымын салаттын ичине кошуп, жарымын үстүн кооздойбуз. Көк чөптөрдөн кошобуз, кара мурч кошуп койсоңуздар болот, жана майонезден кошуп аралаштырабыз. Бул жерде сыр жана туздалган бадыраң болгон үчүн туз кошподум. Мынакей биздин салатыбыз даяр. Эми тарелкаларга салып, үстүн кооздоп, дасторконго тарта берсеңиздер болот. Аябагандай бат жасалат. Ошону менен бирге эле өтө даамдуу салат. Мынакей үстүн картошка пай менен кооздоп, кукурузадан кичине үстүнө сээп кооздоп койсоңуздар болот. Мынакей. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Эгерде каналыма каттала элек болсоңуздар, каттала кетиңиздер. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.